Аманбы өнөр багып бартаган ел, шайырын сақ-саламат сақтаған ел. Талпынтып талайына жарық чачып, талантын ташырғытпай бартаган ел демекчи. Бүгін біз Ош обласына караштуу Алай районунда турабыз. Алай районунун меймандостугу. Алардын миңдеген туристтерди жылына тозуп, өздөрүнө кабыл алган таланттуу элинен кабар алып келдик. 7-ші каналдағы таланттуу апалар телепрограммасы элет нускасы апалар тобунун жалпы талантын бүгүн сиздерге тартуулайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жүрөккө кирип буйдалган, сезимди бийлеп ойдалган кыргыздын бир нукура сөздөрү менен сүйлөгөн мен жанымда Ракия апа турат. Ар бир топто өзүңүздөр билгендей ар кандай таланттын ээлери бар. Ал эми Ракия апабыз болсо ар бир топто ушундай ырлар болгондо, баягы майрамдык кечелер болгондо жалпы кыргыз элине өзүнүн ак батасын берип, аны менен катар эле куюштура макал айтып, көп ийгиликтерге жетишкен экен. Ракия апа, саламатсызбы? Саламатчылык. Негизи ушул макал лакап айтып калышыңыздын себеби эмнеде? Канча жылдан бери ушул макал лакап айтып жүрөсүз? Эми мен макал лакаптын айтканымдын мааниси мени чындыгында өзүмдүн тайнем багып чоңойткон. Тайнем айтылуу тарыхта калып кеткен инсан Ади Кожоев деген болгон. Кожоев. Ол киши 11 жашында Ташкентке барып ошо окуган экен, Сталиндар менен дос болушуп. Ошо кишинин бир тууган карындашы тарбиялап чоңойткон. Ошо киши басса турса дагы келиндердин эми негизи кыргыздын нукура биздин ата бабаларыбыздан бери эле илгертеден бери сөзгө чебер, урушуп айтпастан макалдаштырып айтып, сылык сымбаты менен айтып, каада салты менен, үрп адаты менен, өзүнүн адамгерчилиги менен биздин нукура кыргыз ата бабаларыбыз алдыда эч кимди өткөрбөйт десем жаңылышпайм. Бирок менин ошол Апиш апам чындыгында ушу айылды башкарат эле. Бир айткан сөзүн эч ким текке кетирбейт эле, келиндерди дагы. Бирок бар жогун макал менен айтат эле. Ал эми мына ошол үйдө дагы баягы балдар менен сүйлөшкөндө, же болбосо бир келиндерге тарбия багытында ушул макал лакаптарды пайдаланып турасызбы? Пайдаланам. Деген макалдарды пайдаланып турасыз? Баягы бир макал бар эмеспи? Келиним керегем сага айтам, келиним сен ук депчи. Ооба. Анан келиндериңиз сиздин баягы макал айтып баштаганда эле билип калабы? Билип калат. Анан эми жанакынтип азыркы келиндерди мактаса дагы болот, кичине критикаласа да болот да эми. Анан анча-мынча айып иш кылып калса, уй түртмө түндүк үймө кулатка конбой ал чаналарыңы дебесиң да. Дейсиң. Анан кийин жалкоолук кыла турган болсо, мен ошо тайнем айтып калчу эле апам, Апиш апам. Айтат эле, кыныгыпсың кымызга, көнүгүпсүң көчкө, түшкө маал болгондо жөлөнөсүң төшкө деп. Себеби ону жалкоолуктарга карап айтылган сөз. Анан кийин бизде адамдардын бир гачирланган бир тагаларым бар эле, ошону карап атат. Атаңыз ачайын. Атка минсе кишидей, аттан түшсө желмогуздун тишиндей болгон деп айтат эле. Көрүңүздөр, мына улуулардан калган уюткулуу салтты улап келаткан биздин апабыз. Ал апабыз кандай макалдарды айтып берерин бир жагымдуу чыгармадан кийин, анан кийин уксак. Ырдамак биздин салтыбыз, ырысты кыргыз калкыбыз, ылгабай кар жашыбыз, ыр менен чыккан даңкыбыз, кел жигиттер кел кыздар, кел көңүл ачалы, бүгүн кечти шаңдантып кызыгына баталы, баталы, кел жигиттер кел кыздар, кел көңүл ачалы, бүгүн кечти шаңдантып кызыгына баталы. Алато кыргыз жерибиз, ак калпак кийген элибиз, ырахат алып үркүдөн, ыраазы болуп кетиңиз, кел жигиттер кел кыздар, кел көңүл ачалы, бүгүн кечти шаңдантып кызыгына баталы, баталы, кел жигиттер кел кыздар, кел көңүл ачалы, бүгүн кечти шаңдантып кызыгына баталы.
Рақия апа, мынакей эми биздин телекөрүүчүлөр дагы азыр кызыгып жаткандар. Бул апабыз кандай макалдарды айтып берет болду экен, кандай өнөрлөрдү тартуулайт болду экен депчи. Негизи ошол боюнча макалдарды айтып берсеңиз, кандай макалдарды билесиз? Баягыл улууга урмат кыла турган, кичиге зат кыла турган, баягыл бирде каап сүйлөй турган, бирде таап сүйлөй турган макалдарын айтып берсеңиз. Майли, айса айтып берейин. Эми макалдарды биздин энелерибиз, аталарыбыз айтып келген. Биздин сөзмөрлүк чагыбыздан, макалдашып келген жактан анча-мынча улутту алдыга өткөрбөйбүз деп ойлойм, биздин кыргыз калкыбыз. Адамдарга айтып, көпчүлүк адамдарды айтканда мынтип айтышкан. Жакшы адамдар чогулса сыр менен бүтөт, жаман адамдар чогулса чыр менен бүтөт деп. Туура. Жакшы адамга жанаш, жаман адамдан адаш деп. Эр жигиттер бир нерсени бекитип, шерлерибиз бир жерге аттана турган болсо, досум, кечпейлик досум, кетишкен соң кетишелиби, кетишпейлиби, дешпейлик досум деп шерттешкенде ушинтип ант коюшуп айтышкан. Жакшы бала атаны багат, жаман баланы ата багат. Бакасыз көл болбойт, катасыз эл болбойт деп. Мына кыргыздардын макалдары. Жакшы аял үйгө келген дөөлөт, жаман аял үйдөн кетпес мээнет деп. Мен ошол апамдын макалынан дагы жугуштуу болуп калган окшойт го. Мен өзүмдүн дагы макалдарым бар. Сиз өзүңүз дагы баягыл тайнеңизден, апаңыздан калган бир баягыл аккан арыктан согат дейт го. Өзүңүздөн макал чыгарып койсуң анча-мынча. Ооба. Өзүмдөн макал чыгарганмын. Эми өзү сөз жөн эле келе бербейт да. Мисалга биздин Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматовдор деле ошо элден алган да, нукуранар көкүрөгүндө болгондугу үчүн. Болбосо жөндөн жөн сөз чыкпаса керек. Күйгөн катын кочокчу деп бекер айтылган эмес. Мисалга жаман аялды айта турган болсок, жаман аял белгиси жапкан аны карала. Беш эчкиси туурса эле этек жеңи сарала. Ашкыл десең нан кылат, орто жерин кам кылат. Тулгадай камыр жуурат, тутамдап кыл суурат. Баласын төргө чычырат, бай төбөттеп чыкырат деп баягы эми этек жеңин эптебеген келиндерди да ушинтип айткан да. Жакшы аял үйдөгүдүн куту болот, жаман аял үйдүн кетпеген пити болот деп. Жакшы аял сайма-сайып оймоюп, колу жоруйт, жаман аял тентип жүрүп ушак айтып путу жоруйт. Жакшы коңшу жадырап өскөн гүлдөй, жаман коңшу чыгарылбай калган күлдөй деп өзүмдүн чыгарган макалдарым. Азыркы тапта ушул баягы илгерки улуу ойчулдар, улуу адамдар, улуу аксакалдар дегендей баягы ошол сиз айткандай бир макалды уйкаштырып анан бирдекеге ыктап сүйлөгөн да. Анан сиз дагы ошентип чыгарып отурбайсызбы анча-мынча? Эми ыктап сүйлөйсүң да, бирөөдөн бир нерсе алсаң доолап барат эмеспи? Доолап бара турган болсо, мындай да, эми кыз алсаң калыңбайла, тоок алсаң казбайла деп. Пулу бардын сөзү оң, пулу жоктун кеби тоң деп. Жөнөкөй сөз чыкпайт. Эми айта берсең кыргыздын нукура сөздөрүнөн байланыштырып кете берсең жакшы. Мисалга азыр кетет эми бир коңшуң саар менен эле. Азыр кетесиң чылтырап, түштөн кийин келесиң кылчылдап деп. Ол эми мас болуп кете берген аялдарды сүрөттөп кетесиң да. Эми көпчүлүк досуң көп болсун, касың аз болсун, жакшыга жанаш, жамандан адаш деп. Бака бирди туса дагы унчукпайт туйт, тоок бирди туса дагы какылдап туйт. Ошон үчүн аялдардын какылдаганын ошого салыштырып айткан, Жош Момунов айткан. Жакшы аял мактап, жактап, мактап сүйлөйт, таап сүйлөйт. Жаман аял ояк буягыңды чайкап, кагып сүйлөйт деп. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, мен жанында отурган Ракия апанын макалдарын угуп отурсам түгөнбөй турган макалдар бар экен, бирок бир жагынан мааниси терең, тарбиялык өзүнүн бир тарбиялык касиети бар макалдар экен. Анан Ракия апа, сизге ден соолук каалайбыз. Ошондой улуу салттуу улап, учугун улап келаткан, ушундай биздин ар дайым баягы ак эле чегин аздектеп кийген апаларыбыз аман болсун. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушул салтты баягы тайнеңизден келаткан жакшы бир нарк насилди өзүңүздүн небере чөбөрөлөргө дагы үйрөтүп жаткан болушуңуз керек. Анан сизге ийгилик каалайбыз.
ден соолукта болуңуз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына ушундай жашнакай макалдардын артында дагы бир чыгармага кезек бермекчибиз. Көңіл толқой көркөмімді көргенде кереметті құшағында жүргенде көз алдына аппақ толы тартылат алыс жүріп саға көңіл бөлгенде Шықтанамын мен еп қиял кемесен Чалқып жатқан қандай оқпыш немесен Қараныңдан қағылайын алато Қандайдыр бір жүрекеден бересің Ей қарағай қайын Ой арчалы жайын Қандайдыр бір жүрекеден бересің Қанғадары таштай тұнық болағын Көркі болып көкпіл аппақ тулаңын Үрім менің сенің демің емес пе Өз алатым өзім өскен турағын Өз алатым өзім өскен турағым Сайраған бұлбұл тіліндей көшітіп илінбей жаш кезек өтіп тұрбайбы жадырап жайнап илінбей жадырап жайнап илінбей селкейлер менен жарышып боз ойлар менен алышып ошол кестейсі есіме жүрегім кетет сайышып жүрегім кетет сайышып чечедей болып қадалып ал кезек шықпай санамдан чачымды бурулбаса да қартайтпайт мени заманам қартайтпайт мени заманам чачымды бурулбаса да қартайтпайт мени заманам қартайтпайт мени заманам
тартпайт мени замана. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Элет Нуска тобунун жетекчиси Айнура эжекебиздин жанында турабыз. Айнура эже мына ушул топту түзүп, учурда ушул Алай районундагы бир маданий иш-чараларда өзүнүн салымын кошуп келет. Мына ушул топ боюнча кененирээк айтып берсеңиз, топто канча адам бар, качан түзүлдүңүздөр? Ушул жөнүндө бизге бир кенен маалымат бериңичи. Бул топту жаңыдан эле ачып атабыз. Кудай буйрса, бунун келечеги кең деген ойдомун. Топто 13 кызыбыз бар. Эми кыздыр коелу, 60 жашка чейин 55, 35ден жогору кыз келиндер, эжелер. Бунун Элет нускасы деген бул нуска деп эми бул үлгү катары ушул айылдагы эмес, бүтүндөй эле Кыргызстанга чейин бутубуз жетет. Ошол Кыргызстан боюнча биз жакшы өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөтө алабыз деген таризде биз эми ачтым. Негизи эле бир эле Алайга таандык эмес бул. Элет нускасы деп ошон үчүн ат койдук. Атына жараша иштеп, иштерди алып барабыз деген жакшы ниетте ачтык. Мына эми ушул азыркы убакта баягы маданий иш-чаралар Алай районундагы катышып баштадыңыздарбы? Бул топ жаңы түзүлгөн экен, жаш топ экен. Бул убакка чейин бир 2-3 маданий иш-чараларга катышып көрдүңүздөрбү? Бул топ жаңы эле ачылды. Эртең Кудай буйрса жаңыдан биринчи эмне кылабыз? Концертибизди беребиз эртең сахнада. Буга чейин Алай районунда ыркесе болгон 14 айыл өкмөттүн. Биздин райондо 14 айыл өкмөт бар. Ошонун күнчө айыл өкмөтүнүн ыркесесине катышып, биринчи жолу сахнадан өзүбүздүн биринчи ырыбыз менен, хорубуз менен чыктык. Кудай буйрса, эртең чоң концертибизди беребиз. Чоң концертти биз мекен кызматкерлерине беребиз. Биздин районный час бар. Ошол частарларда биз акчасы жок, бекер биз тартуулайбыз деген ниетте турабыз. Элдер да барышат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы убакта баягы жерлерде, район, айыл өкмөттөрдө бардыгы ушул ак элечек апалар, таланттуу апалар өздөрүнүн талантын тартуулап, маданий иш-чараларга катышып келет. Анан ошол менен бирге эле кол өнөрчүлүк менен Кыргыздын улуттук аада салттары, баягы унутта калып бараткан элдик ырларын да билет. Сиздер дагы ушуларды жазайлы, ушундай иш-чараларды кылалы деген ниеттер барбы? Сөзсүз албетте бар. Биздин Алай району өтө өнөргө дагы бай, кол өнөрчүлүккө да бай. Барлык жактан түп келишкен чындыгында. Райондо өнөрсүз адам болбойт. Саяпкерлер бар, уучулар бар дегендей, усталар бар, уус чеберлер бар, кыргыз үйдү шумдук тиккендер бар, эжелер бар. Эми райондон өзү көп жерлерге барып тартылып келип ачат, өнөрлөрүн көрсөтүп ачат. Мындан ары биз дагы ошондой энелерди башка жактарга таанылтып, азыр бул силердики 7 канал, эртең жакында ктк тартылалы деп атабыз буйрса. Жакшы ушундай жүргүлөрүбүздү биз дагы Кыргызстан боюнча даже чет мамлекеттерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Бизде өзү Алай районунда эмнелер жакшы эле. Аракет жакшы эле, Кудай буйрса. Жакшы, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздерге мына ошол Элет нускасы таланттуу апалардын, ак элечек апаларыбыздын өнөрүнөн жагымдуу бир чыгарманы тартуулайлык. Андан кийин кайра ошол жетекчибиз Айнура эжеке менен маегибизди улантабыз.
қайра, күлші қайра. Негізі біздің қырғыз елі анын ішінде ошол талант апалар өтө талантка бай келген. Алар ырдап, өз көңүлдөрүн өзү көтөрбөстөн ушул маданий иш-чараларда Кыргыздын бир маданиятын көтөрүп келишет. Алардын арасында Илет Нусказы апалар тобу да бар. Алардын жетекчиси Айнура Мусабаева бүгүн менин жанымда отурат. Айнура эжеке, мынакей колуңузда кол телефонду кармап отурасыз. Бир жакшы ырым бар эле, окуп берейин деп, бул ырды ким жазган? Ошол боюнча айтсаңыз. Мен азыр биздин Алайдын кызы өзү мигрантта ошол Москва шаарында турат. Айнаш Исмаилова деген биздин Алайдын кызы ошол чет жерде жүрсө дагы өзүнүн бүт Алайга деген өзүнүн мээримин, сезимин билдирип, өзү жазган ыр бар эле. Ушул эжекемдин ырын мен азыр окуп берип койсом. Анан сегеттиге. Алай, атыңдан кагылайын алай жергем, өзүңө берген ырыс куттуу эгем, ааламды канча ирет кыдырсам да, жазылбайт кусалыгым сага деген. Атыңды алай деген күндө уксам, учкандай азгырылам, артын кусам, көрсөм да ысымыңды жазууда мен, жүрөккө ал жазууну бекем кысам. Асманда турат кудум тире баскан, изим бар тоогурунда менин баскан, көп элди суктандырат сулуулугуң, алайым сенсиң ырдап бүткөс дастан. Айбали, соңыр экен, ушул Алай жергесине арналган ыр, Алайдын кулуну Татнакалын кызы жазган экен. Ар дайым ошол Алай эли өзүнүн жаратылышы менен, өзүнүн бир сулуулугу менен өзүнүн адамды тартып турат. Ал эми ошонун ичинде эле сиздердин Илет Нуска апалар тобу дагы өздөрүнүн таланттуу ырлары менен, жагымдуу чыгармалары менен жалпы биздин кыргыз элине талант тартылып жаткан чагы. Ошондуктан сиздер үчүн дагы бир жагымдуу чыгармага кезек берелик. Кайрадан биз маегибизди улантабыз. Жанымдан өссөм жылмайып, жалтарайм мен да кылчайып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып. Ойлорум менен таң атап, ойлорум сени саматап, жылыкты сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратап. Жылыкты сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратап.
suyet yüreğim Ört bolup ömür öpse da Senden aksığa dileğim Ört bolup ömür öpse da Sütten aksan da sütten aksağa dileğim Ört bolup ömür öpse da Sütten aksağa dileğim Ört bolup ömür öpse da Sütten aksağa dileğim Neçen jolu жаздар жайлар күздөр кетти Кыркырлардан аппакай каралар кетти Бир кездеги капарсыз каткырыктар Курбулар Билдиңерби кайда кетти Ай ошол судай тону каткырыктар Аз-аздан алыстады жаңырыктай Бир сезим капарсыз каткырыктар Эй курбулар Башталган бир жаны гана сагынычтай Естедиң бе булбулдардын жакшы үндөрүн Өрүктөрдүн төгүлгөн ак гүлдөрүн Күлкүлөрү бир кездеги жыргап күлгөн Эй курбулар Билдиңерби кайда кетти Kayda gitti Aytkылачы биздин жашты кайда кетти Айнура Мусабаева элет Нусказы апалар тобунун жетекчиси өтө талантка бай. Анан мен жалпы теле көрүүчүлөргө сизди мактап атпаймынбы? Талантка бай депчи. Ошондон бир куплет ырдап бербейсизби? Макул, мен өзү негизинен ырга андай эле шыктуу эмесмин, ыр жазам бирок өзүм. Макул, мен алай боюнча эми кең алайды ырдап коеюн. Алайга келген соң алайды кең алай өзү алайга бир куплет болсун, бир куплет макул. Кең алай жадыраган кенен тала Көз жетпес кең алайдын байлыгына Тескейбе тарчакайың бадал жыгач Суктанам коз беттен аймагына Жеримде колхоз совхоз уюшулган Изилген атпаган ашуулардан Мурун кот баспаган ашуулардан Мынан деп машиналар улак чапкан Айбайлы карачы кандай сонун чыгарма, кандай сонун үн. Айнура эже сиздин топко дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эми жаңы түзүлгөн топ экен. Мындан аркы арышыңар арбын болсун. Кыргыз элине бир өзүңүздөрдүн талантыңыздар менен өнөрүңүздөрдү тартылап, мыктыларды тартылап жүрөңүздөр. Ошондуктан сиздер үчүн дагы бир жагымдуу чыгармага кезек берелик. Кайрадан биз маягыбызды улантабыз. Со жаңыртып алатонун жылгасын Соқтандырып табиғаттың қиласын
Жер жап-жашыл менин өңүм кер сары. Жазда неге келбей койдуң кымбатым? Жазда неге келбей койдуң кымбатым? Жарқын гүлдөр жасалгалап кырбашын, жай чыгарып табигаттын сымбатын. Жер жап-жашыл менин өңүм кер сары. Жазда неге келбей койдуң кымбатым? Жайда неге келбей койдуң кымбатым? Дарак тагып түркүнүмө мөсүргасын, соктандырып адамдардын кыйласын. Жүзүм камдап күтүп жүрөм өзүңө. Күздө неге келбей койдуң кымбатым? Күздө неге келбей койдуң кымбатым? Эки жүрөк биrini бере тыңдасын, эзилишип элжирешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жайкылап, келчи келчи кыш жилдеде кымбатым. Келер болсоң келчи келчи кымбатым. Келчи келчи келер болсоң кымбатым. Алчадай жүзүң мөлт эткен, апаңнан башка өппөгөн. Ала жасайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең. Анда сен 15, анда мен 15, анда сен 15 жашта элең. Ажарың жүрөк өрттөгөн, айталам кантип сөз менен. Асманда айдай толокшоп, анда сен 20 жашта элең. Анда сен 20, анда мен 20, анда сен 20 жашта элең. Ок байрак чалгын канатка, 30га жеттек заматта. Жайлоодо өчкөн чолпондой, жаш кезек калды каякта. Жаш кезек калды, кыз кезек калды, келин кез калды каякта.
қанатқа жетеміз 40-қа заматта көгімді шамдай бөлбөлді күлгін кез қалды қаяқта күлгін кез қалды жігіт кез қалды ұлан кез қалды қаяқта ұлан бір алға шашабыз ұлғайып бара жатабыз ал мойыншық сөйкім малдарға азыр біз атта аппабыз азыр біз атта азыр біз аппа азыр біз атта аппабыз азыр біз атта азыр біз аппа азыр біз атта аппабыз Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Элет Нуска тобунун мыкты адамдары, таланттуу апалары менен кызуу маек жүрүп жатып, биздин убакыттагы эмне болуп өткөнүн билбей калдык. Анан апа, баягы бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп биз баягы ар жерде бир бата өр айтып келебиз да. Негизи эле кыргыз эли бардык жерде бата өрүп келген да. Мал сойгондо бата өргөн, уулумбу же бир жакындарын алыс сапарга узатканда бата өргөн, Анан азыр бизди жалпы көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы ошол сиздин алтындай макалдарыңыздын, алтындай сөздөрүңүздөн кийин бир жакшы кыргыз элине болгон бир батаңыз болсун, бир жакшы алакан жайып бата бериңиз, Олтур мен кыргыз элиме биринчи саламдашып алайын. Арбагыла кыргыз калкым, кадырлуу журтум. Кыргызымдын кыраан жигиттерине, кыргызымдын шыңкылдаган үндүү белиничке кыздарыма, ак сакалын чайпалткан абаларыма бир жакшы патамды берип коеюн. Амин. Амин. Менин кыргыз калкым, кыргыз жерим дегеле тынч болсун. Ар дайым жалпы жети дубандагы абаларыма, кыргыз калкымын ар дайым үйлөрүнө кут консун. Жараткан Аллам кыргыз калкымдын ар бир үйүндө баш толсун, короосуна дан толсун, дасторконунан нан толсун, айланасы гүлзарга түшүмгө толсун. О жараткан Аллам, ушул балдарыбыздын, кыздарыбыздын алдыда кандай ой, кандай максат менен келсе ошонун баарын Аллам кабыл кылсын. Элим тынч, өзүбүз тынч. Жараткан Аллам кызыр жылоолоп, ар дайым ушу чыгаан жигиттерибиз, чыгаан кыздарыбыз эл алдында кыргыздын желбирегин, байрагын желбиретип жүрсүн. Жараткан Аллам ушу биздин дагы нуска, элеттик нуска тобу чыккандан мен абдан сүйүнүп жатам. Ушу нуска тобубуз дагы эл алдында шаңкылдап ырдап, элдин ушу кыргыздын үрп адатын, салтын, кыргыздын достугун алдыга алып чыгышына мен тилектешмин. Амин. Аллам тынч болсун. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай ак бата менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ал эми биз таланттуу апалар телепрограммасы Алай районундабыз. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар, сак саламатта болуңуздар. Bizim eken bakıtqa bay, şanға bay. Bizim eken bakıtqa bay, tаңға bay. Ayda barsaң muzikанын күлүрү. Кантеп турам толкунданып ырдабай, ырдабай, ырдабай. Кантеп турам толкунданып ырдабай. Тыналбай кетемен, учкан куштай аясманга жетемен. Өзүң өргөн ылгыр үлбөс
махаббат Özдөштүрү деп татал турмуш тереңен 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 Özдөштүрү деп татал турмуш тереңен Kırgız kösü malındaştı kırdalın Kırgız kösü mahabattın sırların Kırgız kösü kataykandı yaşartıran Kırgız kösü ömrümdün cırgalı 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 Kırgız kösü ömrümden cırgalı 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 Kırgız kösü ömrümden cırgalı